Айтып кетишим керек, кайта артка историяны мындай карап чыксак, 90-жылдары жаңы мамлекет пайда болгон биз Кыргызстан. Ошондо адистерибиз да, экономикабыз да эле баары эле ошо чын айтканда айлыкты да, пенсияны да нак акча эмес, мындай натурально төлөгөндөр да убакыт болгон да. Ошондо бизге ким жардам биринчи берди? Ушул донорлор. Донорлорду биз кредит алганда, бул түздөн түз эң биринчи максаты ошо дефицитти жабыш үчүн алганбыз. Экинчисинен ошо дефицитти ошо рефинансирование деп коет, ошо кредит алып, ошо кредитти да жаап, анан да үстүнө кете турган ошо механизм, ошо рекредитование алганбыз. Үчүнчүдөн ошо балуу кагаздар ошо рынокто өнүктүрүүгө алганбыз да. Анан гана калса өнүгүүгө жөнөткөнбүз да. Бул эмне дейт? Бул чын айтканда ошо өзүбүздүн мындай чыгымдарыбызды жаба албай, ошо сырткы карыз, ички карызды ошого жөнөткөнбүз да, пайдаланганбыз. Акыркы мына 3 жылдын ичинде биз бул стратегияны тамыры менен өзгөрттүк. Азыр кандай гана карыз болбосун, биз түздөн түз эле ток өнүгүүгө жөнөтүп атабыз.